Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу бир туугандар, биз пайгамбарды таанылуу долбоор астында бүгүн сиздер менен пайгамбарыбыздын кечиримдүүлүгү жөнүндө баяндамакчыбыз. Эми акыйкатта Расулулла бул рахматал лил аламин, ааламдарга мээрим үчүн жөнөтүлгөн пайгамбар болгондуктан бизге эң үлгү боло турган инсан Расулулла. Расулланын ошол эки чоң бир канаты бар эле, мындай четкана канаты. Бирөө Хадича энебиз, экинчиси Абу Талиб. Ошол эки инсан Расулланы дайыма коргойт эле. Ошол коргогон инсандары дүйнөдөн кайтыш болгондон кийин Меккеде тура албастан, анан өзүнүн туугандары Таифка ниет кылып хижрат кылды. Хижрат кылган мезгилде алардан бир үмүт менен барды. Барган мезгилде алардын туугандары аны кош келдиң деп жакшы бир мамиле менен күтүп албастан, анын тескерисинче ошол алар кеңешип, Расулланын келаткандыгын билип, эмне кылышты? Ошол жаш балдарды, жана акылы кемтик инсандарды топтоп, аларга таш менен ошол аны кууп чыгууга буйрушту. Ошондо Расулланын денесине таш тийбеген жери калган жок. Расулланын денесиден, ошо кийимиден жана ошо бут кийимге чейин кандар акты. Ошондо Аллах субхана ва таала атайын ошол периштени жөнөттү. Баргын Расуллагадан сураган, эгерде Расулла уруксат берсе, ошо Акшабайн деп ошол эки ошо тоо менен ошо Таиф шаарыны жок кылып салгын деп жөнөткөн мезгилде Расулла бир дарактын астында эс алып отурган мезгилде келди. Я Расулла, Аллах Таала бизди жөнөттү. Эгерде сиз уруксат берсеңиз, биз ушул тоону бул Таиф шаарыны бастырып салганга атайын ушул кызмат менен келдик деген мезгилде Расулла ушунчалык периштелер таң кала турган ишти жасады. Булар дейт, иман, ислам динди түшүнбөгөн инсандар. Булар эмес дейт, булардан кийин эгерде дейт бир инсан, имандуу инсан чыгып кала турган болсо, мага ошол нерсе жетерлик. Ошондуктан буларга тийбегиле, булар түшүнбөйт бул менин элим деп Расулулла эмне кылды? Аларды кечирди. Урматтуу бир тууган, бүгүн эгерде убактыңыз болуп, ошол Меккеге барып калсаңыз, Таифка барыңыз, бүгүн кандай өзгөрүш, бүгүн канчалаган имандуу инсандар, карылар, хафыздар ошол жерден ошол исламды, динди жеткизүүгө себепчи болуп аткан инсандар бар. Ошо Расулланын ошол кечиримдүүлүгү себептүү ошол шаар эмне болду, тынч аман калды. Ошондуктан урматтуу бир тууган, келиңиз биз дагы кыямат күнү Расулулла менен бирге Жаннатул Фирдавста бирге болобуз дей турган болсок, анда ошол кечиримдүүлүк сыпатыны ар кимибиз өзүбүзгө алалы. Алла Таала ошондо кыямат күндө пайгамбар менен бирге болууну насип кылат. Аллахым баарыбызга иманда, исламда, динде бекем кылсын. Аллахым ошондой бир кечиримдүүлүк сыпатты менен бизге дагы насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.